Сотни миллионов погибших. Самый страшный конфликт с самым большим количеством жертв будет между Индией и Пакистаном. Будет в 2020 году, в 2025, но до 50-го года. Пакистан Индияга каршы масштабтуу аскердик операция баштады. Пакистан Индияга каршы масштабтуу аскердик операция баштаганын Гео басылмасына шилтеме кылып РИА Новости жазды. Пакистан Индиянын чагымчылдыгына жооп иретинде масштабтуу согуштук операция баштады деп жазган ЖМК. Пакистандын армиясы Брахмос ишканасынын катуу үн менен иштеген ракеталары сакталган кампасын жок кылганын, авиабазаларына жана башка аскердик объектилерге сокку урганын ырастаган. Телеканалдын маалыматына караганда, Пакистан кибер чабуулу менен Индиянын электр тармагынын 70%-ын иштен чыгарды. Ошондой эле Индия 15 майга чейин өлкөдөгү 32 аэропорттун ишин токтоткону белгилүү болду. Индиянын коргоо министрлиги 6 майда Пахалгамдагы терактка жооп кылып, Синдур операциясын баштаганын жарыя кылган. Чабуул негизинен Пакистандагы террордук түзүмдөргө жасалганын, 9 жай бутага алынганын, алардын арасында аскердик объектилер жоктугун айтышкан. Пакистан 7 майда 24 киши каза таап, дагы бир тобу жарадар болгонун жазса, ага удай эле Индия тарап койгон чабуулдардан кийин 70ке чукул пакистандык көз жумганын басылмалар билдирген. Кечкурун индиялык дагы бир сайтка шилтеме кылган РИА Новости Синдур операциясынан кийин дагы 15 адам өлгөнүн кабарлаган. 2025 жылдын 22 апрелинде Индиянын Джамму жана Кашмир аймагындагы Пахалгам шаарына жакын жердеги террордук чабуулдан кийин эки мамлекеттин ортосундагы абал көзөмөлдөп өткөрүү постторунда чыңалган. Анда куралчан бир нече адам туристтерди аткылап, индиялык 25 жана Непалдын бир жараны каза болгон. Индия Пакистан чыгарага аскер жайгаштырганын билдирди. Индиянын коргоо министрлиги Пакистан 10 майга караган түнү Джамму жана Кашмир штатынын райондоруна сокку урганын билдирди. Индия тарап Пакистанды жаңжалды күчөтүүгө, өлкөнүн эгемендүүлүгүнө кол салууга айыптады. Пакистан алдыңкы позицияларга аскерлерин жайгаштырып жаткандыгын индиялык The Times of India маалымдаган. Индиянын куралдуу күчтөрү жогорку согуштук даярдыкта калууда деп кошумчалаган коргоо министрлиги. 10 майда Пакистан Индияга каршы кеңири масштабтуу аскердик операциянын башталышын жарыялады. The Times of India гезитинин Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Маалыматына ылайык, Пакистандын учкусуз аппараттардын жардамы менен жасаган чабуулу Индиянын 26 районуна багытталган. Түндүктөгү Джамму жана Кашмирден өлкөнүн батышындагы Гужаратка чейин. Reuters агенттигинин билдирүүсүнө ылайык, 9 май күнү кечинде 10 майга караган түнү Джамму шаарындагы кол салуулардын кесепетинен 5 киши каза болгон. Булак бара келди. Кантта Индия жана Пакистандын жарандарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Чүй облустунун Ысык Ата районунун милиция кызматкерлери улуттар аралык кастыктын алдын алуу багытында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, иш-чаранын алкагында Кант шаарындагы Азия медициналык университетинин студенттери менен жолугушуу өткөрүлдү. Ал жерде Пакистан менен Индия өлкөсүнүн жарандарынын ортосундагы улуттар аралык жаңжалдын алдын алуу, алардын ортосундагы чагымчыл аракеттерге жол бербөө максатында түшүндүрүү жүргүзүлгөндүгү кошумчаланган. Никогда Вашингтон не нападет на Россию, а Россия на Америку. Вот жертвами будут корейцы, японцы, китайцы, украинцы, поляки, прибалты, сербы, там, хорваты, сунниты, шииты. Вот страшный этот мешок, кровавый, так сказать. Он будет длиться, может быть, обострение будет в 2020 году, в 2025, но до 50-го года эти фронты заработают на полную. Сотни миллионов погибших. Самый страшный конфликт с самым большим количеством жертв будет между Индией и Пакистаном. Это потом, чтобы люди поняли, далеко от них, но когда покажут миллионы погибших, это 100 Хиросим, 100 Нагасаки. Начнется переселение народов. Не только от жары, но и от холода. Где-то будет потепление, где-то похолодание. Где-то будет заливать
и начнется большое переселение всемирное народов. И это тоже вызовет большие конфликты. И в конечном итоге между Израилем и Палестиной произойдет ядерный конфликт. Будет применено ядерное оружие. Погибнут миллионы палестинцев, там, сирийцев, ливанцев и так далее. И между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Погибнут 200 миллионов человек, не меньше. И беженцев будет, наверное, до миллиарда человек из Азии. Вот это страшные вещи нас как бы всех остановят. И две ядерные войны на Ближнем Востоке между Индией и Пакистаном. И страшная экология, которая заставит нас, наконец, договориться. Все соберемся в Брюсселе и поймем, что больше заниматься вот противостоянием, борьбой друг с другом нам нельзя. Мы должны этот миллиард объединиться, христианской цивилизации, в чем-то помочь азиатам, мусульманам, но не приглашать их к себе, иначе они нас полностью затопчут. А дать им возможность получить образование, дать им рабочие места, что-то у них покупать, но найти какие-то стандарты жизни, чтобы не было никакого великого переселения, иначе это будет гибель христианской цивилизации. Но гибели не будет. Христианский мир себя защитит, значит, это будет 4-я страшная мировая война, когда придется применять сверхсовременное оружие и наносить удары по всем азиатским странам, чтобы прекратить поток в Европу. Вот такая как бы картина на ближайшие 20-30 лет.